Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз, жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7925 017 16 16 +7929 654 45 64. Кыргызча билбегендер судья боло албайт. Жогорку кеңеш мыйзамды жактырды. Жогорку кеңеште депутаттар Шайырбек Ташиев, Марлен Маматалиев жана Айбек Маткеримов демилгелеген. Судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү колду тапты. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 76 эл өкүлү аталган мыйзам долбооруна макул деп добуш берген. Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык судья болууга каалаган талапкерлер кыргыз тилин милдеттүү түрдө B1 деңгээлинде билиши керек. Ал үчүн кыргыз тестин сынагынан өтүп, мамлекеттик тилди жетиштүү деңгээлде билерин тастыктаган сертификатты алышы шарт. Мыйзам долбооруна сунушталып жаткан өзгөртүүлөр шайланган же иштеп жаткан судьяларга эмес, судьялык кызмат орундарына талапкерлерге гана тиешелүү болушу керектигин белгилеп кетүү зарыл. Анткени мыйзам артка карай колдонулбайт деп жазылган негиздемеде. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда жакын туугандары уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөсү болсо, оор же өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолсо, судья боло албай турганы жазылган. Булак Спутник KG. Депутат Абакиров 1 миллион сомдон айлык алган 7 адам тууралуу айтты. Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү 1 миллион сомдон айлык алышкан. Бул туурасында бүгүн 27-июндагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Элдар Абакиров айтты. Анын айтымында былтыр негизги банктын башкармалыгынын 7 мүчөсү бонус катары 84 миллион сом алган. Башкача айтканда ар бирине ай сайын 1 миллион сомдон төлөнгөн. Албетте жогорку кесипкөйлөр жакшы айлык алышы керек. Бирок айына 1 миллион сом мугалимдин айлыгынан 40 эсе көп болуп жатат. Азыр мугалимдин орточо айлыгы 25 000 сом. Эми 5-10 эсе болсо дагы макул эле. Бирок 40 эсе көптүк ашыкча болот го дейм. Мурунку жылдары андай болбоптур. Бул болгону 2023 жыл эле болуптур, деди ал. Булак Супер KG. Депутат Масалиев кесиптештерин башкалардын оозун жабууга ашыкпоого чакырды. Бүгүн 27-июндагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Исхак Масалиев парламентте мыйзам токтомдор талкууланбай эле өтүп жатканын сынгалды. Эл өкүлү кесиптештерине кайрылып, өзүнүн бере турган суроосу жок болсо эле башкалардын да оозун жабууга ашыкпоого чакырды. Мыйзам боюнча жогорку кеңештин 2-3 эле функциясы бар. Анын ичинде улуттук банктын төрагасынын маалыматын отчетун угуу. Мурда жогорку соттун төрагасынын отчету угулчу эле. Кийин аны да алып таштады. Ошентип парламенттин укуктары азайып баратат. Кимде суроосу жок болсо суроо берүүгө жазылбай эле койсо болот. Бирок калган депутаттардын оозун жапкан адатты токтотпосо болбой калды. Жок дегенде фракциядан 1-2 киши суроо бербейбизби? Анда эмне айлыкты жөн эле алабызбы, деди ал. Масалиевдин нааразы болгонуна кесиптеши Элдар Сулаймановдун сунушу себеп болду. Жыйында Мелис Тургунбаев улуттук банктын төрагасы 2023 жылдагы иши жөнүндө депутаттарга отчет берип жаткан. Сулайманов улуттук банктын былтыр аткарган иши парламенттин тиешелүү комитетинде жакшы талкууланганын жана Мелис Тургунбаев бул кызматка жаңы эле келгенин эске алып, отчетун талкуусуз эле добушка коюуну сунуштады. Жыйынтыгында анын демилгеси колду таап, отчет жактырылды. Кетсек, Мелис Тургунбаев улуттук банктын төрагалыгына кечээ эле шайланган. Булак Супер KG. Орусиядагы поезд кырсыгынан 3 адамдын жансыз денеси табылды. Воркута-Новороссийск поездинин 9 вагону рельстен чыгып кеткен кырсыктан куткаруучулар каза болгон 3 адамдын сөөгүн табышты. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Алар поезддин эшигин кесип, бирок азырынча маркумду чыгара элек. Алар вагонду көтөрүү үчүн окуя болгон жерге атайын техниканы чакырышкан. Буга чейин куткаруучулар оодарылып кеткен вагондун биринен 2 адамдын сөөгүн чыгарышса, биринчиси вагондун ичинен табылган. Эске салсак, кечээ 26-июнда Москва убактысы боюнча саат 18:12 чамасында Түндүк темир жолунун Инта 1 уголуна участкасында номер
511 Воркута-Новороссийск жүргүнчү поездинин 9 вагону рейстен чыгып кетип, 70-ке жакын жүргүнчүлөр жабыркаганы айтылган. Булак Супер KG. Садыр Жапаров Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров 2024-жылдын 6-июнунда Пекин шаарында кол коюлган Кытай-Кыргызстан жана Өзбекстан өкмөттөрүнүн ортосундагы Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүүдө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу бүгүн 27-июнда президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2024-жылдын 19-июнунда кабыл алынган. Мыйзамдын максаты Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун биргелешип куруу жөнүндө макулдашуунун күчүнө кириш үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболорду жүзөгө ашыруу. Ошондой эле аталган мыйзам Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоого мүмкүндүк берет. Ага ылайык аталган долбоорду ишке ашыруу Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө олуттуу көмөк көрсөтөт. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталды көпүрөсүнүн түштүк бутагына айланат жана түштүк чыгыш Батыш Азия жана Жакынкы чыгыштын рыноктарына жол ачат. Ошондой эле Туркияга жана андан ары Евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары долбоор эл аралык рынокто жүктөрдү жеткирүүдө аралыкты жана убакытты кыскартуунун эсебинен транзиттик ташуулардын таңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууну камсыз кылат. Булак Супер KG.